Азыр спутниктен жөө басып сму жакка кетип атам эми. Сейилдеп мындай спутниктен мындай өтпөй мындай кесип өтөйүн, аэропортту заборун түгүмөй өтөйүн деп, кесип өтөйүн деп кетип атам да. Көп жылдан бери баса эле келем. Бирок муну көрүнүш жак чатак экен, карагыла. Ошо жол башталгандан баштап мындай да, мына таштанды мусор. Сэндвич, шоколад, баклажка, карагыла, пакеттер, банандар, эми банан майлы чирип кетет. Мына пленкалар, семечка, сэндвич. Бул сэндвичтерди, семечкалар, баклажкалар, напиткалардын жанагысына караганда бул жолдо көп студенттер басат да. Көп студент басат. Биз жаштар, биз келечегибиз. Акин ошол сэндвич алып эле, тиги магазинден алып, кетип атып эле жеп, жолго таштап кете берет да. Мына, бул биздин келечегибиз, бул биздин жаштарыбыз. Эртең чоңоюп, балдарга тарбия бере турган муунда. Ушуну кылган адамдар балдарга кандай тарбия бере алат? Патриотпуз дейбиз, Кыргызстан дейбиз. Кыргызстан кыргыз уктап калып, кийин Кудайга барса, Кудай дачасын бериптир дейбиз. Мына Кудай бизге дачасын берсе, биз Кудайды дачасын эмне кылып атабыз, туугандар? Студенттер, жаштар, студенттердин ата-энелери, мен дагы эле инилериме, карындаштарыма айтайын. Таштаба, мындай жашаган жериңе чычпа. Таштанды ташаба. Мына колуңа кармап барып бир мусорга ташап кой. Мына азыр бул жерден баштап ошого чейин мусор. Ошого балдарды кичинесиден тарбиялайлы. Студенттерге деле айтайлы. Булар эми мында жатса ойлойт да, боло берет экен деп таштай берет. Мына полностью. Мисалы мен чет мамлекеттерге көп чыккам да. Мындай кетип атсаң таптаза да, таптаза. Анткени колуңдагы мусорду ташаштан уяласың да. Ташаштан уяласың. Кийин ошо мусор бар жергече барып, ошо мусорго таштайсың. Ошону мындай сөз мусорка жок деген. Японияда вообще койбойт мусоркалардычы. Үйгө салып, үйдө барып таштайт Япониядачы. А биз карагыла мына. Муну башка жерден американецтер же орустар келип ташаган жок да, туристтер таштаган жок да. Өзүбүздүн балдарыбыз, өздөрүбүздүн жарандарыбыз таштап атат. Туугандар, тазалыкты сактайлыкчы.